Соңку жылдары Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында ири жана оң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул өзгөрүүлөрдү байкабай коюу мүмкүн эмес. Экономика бекемделип, жолдор курулуп, социалдык инфраструктура жаңыланууда, пенсиялар жана айлык маяналар өсүүдө. Бул динамикалуу өзгөрүүлөргө маанилүү салым кошуп жаткан органдардын бири мамлекеттик бажы кызматы. Аталган ведомствонун эң негизги милдети өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыздоо. Бажы кызматынын натыйжалуу ишмердүүлүгүнүн аркасында мамлекеттик бюджетке түшкөн бажы төлөмдөрүнүн көлөмү жылдан жылга эселеп өсүүдө. Муну фактылар менен тастыктоо үчүн салыштыруу иретинде 2019 жылдан берки биринчи жарым жылдыктагы бажы төлөмдөрүнүн динамиканы келтиребиз. 2019 жылдын 6 айында 18,4 миллиард сом, 2020 жылдын 6 айында 11,1 миллиард сом, 2021 жылдын 6 айында 20 миллиард сом, 2022 жылдын 6 айында 31,7 миллиард сом, 2023 жылдын 6 айында 48,8 миллиард сом, 2024 жылдын 6 айында 59,6 миллиард сом, 2025 жылдын 6 айында 64,1 миллиард сом. 2025 жылдын алгачкы 6 айына белгиленген план 101,5%га аткарылды. Ал эми 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бажы төлөмдөрү 45,7 миллиард сомго же 3,5 эсеге көбөйдү. Бул жөн гана сандар эмес, бул санариптик чечимдерди киргизүүнүн, процесстерди ачык жүргүзүүнүн жана ар бир кызматкердин өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө кошкон салымынын натыйжасы. Бажы кызматы контролдон тейлөөгө өтүү.